Нарын телегөрсөтүүлөрүн өз ичине мекенебиздеги орунтуу окуяларды камтыган өлкө деми маалымат программасы улантат. Студияда мен Жазгул Зубалиева. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн негизги көрүнүштөрү. Кыжаалат кылган кырдаал өзгөчө абал режиме эпидемиологиялык абал өтө начарлап кеткен учурда киргизилет. Сактыкта курдук жок, Чүй облусунун фаптарына жеке коргонуучу каражаттар берилди. Дыйкан талаасында эмгекчил Бекмырза Сулаймановдун учурдагы ийгилиги. Өзгөчө абал режиме эпидемиологиялык абал өтө начарлап кеткен учурда киргизилет. Өкмөт бул кырдаалга жеткирбеш үчүн болгон аракетин жумшап жатат. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Өкмөт башчы 118 кызматынын линиясы менен мобилдик топторун дагы да көбөйтүүнү тапшырды. Ошондой эле кол борбордун операторлору элге психологиялык жардам дагы бериши керектигин белгиледи. Түз байланыштагы 118 кызматына чалуулардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Бирок кайрылгандардын баары коронавирус эмес. Муздак ичип коюп, тамагы ооруп калгандарга чейин чалууда. Анткени эл дагы вирусту жуктуруп алган жокмунбу деп кооптонууда. Ошондуктан жарандарга психологиялык жактан жардам берүү керек. Муну айткан премьер-министр тармактык мамлекеттик органдарга бул багыттагы ишти тез арада жүзөгө ашыруу тапшырмасын берди. Скорыйдагы врачтардын айтканына караганда, баягы өздөрүнөн шекшип эле чакырып аткандар болуп атат. Температурасы жок, тамагы кырылдап калса, муздак суу ичип алса, же болбосо жөтөлүп калса, же кичине мурду шырылдап калса деле суук тийип. Азыр кондиционерлер иштейт бардык жерде. Ошолорда чакыруу болуп, өздөн өзү баягындай мындай шекшинип эле. Ошол нерсе менен вызов абдан көп болуп атат. Жыйында саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү COVID-19 симптомдору билинсе, жашаган жери боюнча үй-бүлөлүк дарыгерлерге чалуу сунушташты. Алар кеңеш берип, зарылдыгына жараша тиешелүү дарылоо курсун дайындашат. Но если на 118 нам скажет, мне плохо. Өзгөчө абал режиме эпидемиологиялык абал өтө начарлап кеткен учурда киргизилет. Өкмөт бул кырдаалга жеткирбеш үчүн болгон аракетин жумшап жатат. Бирок ошол эле учурда жарандар дагы социалдык жоопкерчиликти сезе билиши керек. Эгер эл тоңмоюндук кылып, талаптарды сактабай, анын кесепети тийгидей болсо, тыюу салуучу карантиндик чаралар киргизилет. Өзгөчө абалды киргизүү же башка бир карантиндерди күчөтүү маселелери бул крайний бизди шаг. Отургузуп алганга мүмкүнчүлүк жок. Анда зарплата, пенсия, соцпособияларды төлөп берүүгө маселе чыгып калат. Бирок эл өзгөчө абалдагыдай жашаш керек. Бишкек шаарында, Чүй жана Ош облустарында илдетти жуктургандардын саны көбөйүп жаткандыгына байланыштуу кошумча орундарды даярдоо тапшырмасы берилди. Бишкектин медициналык мекемелери толуп калган шартта жарандар Чүй облусундагы ооруканаларга жаткырылат, деди премьер-министр. Госпитализация боюнча, больничный койкаларды көбөйтүү боюнча, бүт бардык республика боюнча иш-чараларды жүргүзүү боюнча, особенно Бишкек шаары, Ош шаары, Ош обласы, Чүй обласы. Бишкекте эгерде нагрузка көбөйүп кетсе, Чүйгө чыгарабыз. Ушуга даяр болуңуздар. Жакшылап көңүл буруп караңыздар бул жакты дагы. Бишкекте коронавирус дартына чалдыккандардын саны кескин жогорулап жаткандыктан медицина кызматкерлери күнү-түнү үзгүлтүксүз иш алып барууда. Ошол эле учурда илдетке чалдыккан ак халатчандардын саны өсүүдө. Ошондуктан медицина кызматкерлеринин кадрдык резервтерин түзүү жана алардын тийиштүү окутууну уюштуруу тапшырмасы берилди. Өлкөдө коронавирус катталгандан тартып, ак халатчандар оорунун очокторунда иштеп жатышат. Илдетти жуктуруп алган бейтаптар менен байланышта болгон медицина кызматкерлери үчүн сапаттуу коргоочу кийим жана гигиеналык каражаттар менен камсыздоону мамлекет колго алган. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Бүгүн ак халатчандарга кесиптик майрам унутулбай, коомчулукту өнүктүрүү жана инвестиция агентствосы Чүй облусунун фаптарына жеке коргонуучу каражаттарды берди. Бүгүнкү күндө биз ошол ар бир айыл кеңештин ичиндеги ГСВ болобу, ФАП болобу, ушул биздин медиктерибиз коргонуу үчүн колдонсо деген ой менен таратып жатабыз. Биз ушул бүгүнкү күндө 26 000 түрүн алып бердик. Чүй областы боюнча Чүй, Токмок, Москва сыяктуу 8 аймактык ооруканасы илдетке чалдыккан бейтаптарды кабыл алууда. Ал эми медициналык кызматкерлер жарандардын саламаттыгы үчүн күрөшүүдө. Ал эми бүгүнкү жардам Чүйдүн 105 айыл өкмөтүнүн 64 үй-бүлөлүк дарыгерлер топторуна, 185 фельдшердик акушердик пункттарына жана 8 аймактык ооруканалардын медицина кызматкерлерине берилмекчи.
сегодняшнее мероприятие, конечно, для нас это... Биз үчүн бул абдан жакшы иш-чара болууда. Себеби жеке коргонуучу каражаттардын медицина кызматкерлерине берилип жаткандыгы кубандырат. Бул илдет менен күрөшүүдө өз өмүрлөрүн тобокелге салып, болгон аракеттерин жасап жаткан ак халатчыларга рахмат. Ал эми берилген жардамды биз Чүй областынын райондорунун ооруканаларына бөлүштүрүп беребиз. Арис долборуна бизге колдоо көрсөтүп жаткандыгы үчүн ыраазычылык билдиргим келет. Это проект Арис, который предоставляет такую большую помощь. Ар бир айыл өкмөттүн аты жазылган коробкада антисептик, бир жолу колдонулуучу атайын кийим, респиратор, бет кап, колгап сыяктуу зарыл болгон каражаттардын 10 түрү салынган. Ал эми дарыгерлер аларга көрүлүп жаткан камкордукка ыраазы. Себеби бул каражаттар учурда алар үчүн аба суудай керек. Ооруга барганда жантып дистанционный бүт сводкаларды берип атабыз. Анан кийин ошол кийимдерди кийинип биз помимо ооруга байланыштуу и өзүбүздү да коргоганга аракет кылып атабыз. Белгилей кетсек, Арис агенттиги республиканын Чүй, Нарын, Ысык көл жана Талас областарынын 266 айыл өкмөттөрүндөгү фаптарга көмөк көрсөтүүдө. Бүгүнкү берилген жеке коргоочу каражаттарды Чүй облусунун медицина кызматкерлери алса, жакынкы күндөрү республиканын башка облустарына жеткирилет. Жүргүнчүлөрдү ташыган коомдук транспорттун каттамына уруксат берилгени айдоочуларга жана жүргүнчүлөргө бир катар санитардык нормаларды аткаруу талабы коюлган. Алардын эң негизгиси эле бет кап тагынуу менен антисептикалык каражаттарды ала жүрүү. Ал эми маршруттук таксилердин айдоочулары унаасын күнүнө дезинфекциялап туруусу шарт. Бул талаптардын баары канчалык деңгээлде аткарылып жатат? Тиешелүү органдар тарабынан Талас облусунда өткөн рейдтин жүрүшүндө текшерүүгө алынды. Маска тагынып Маска тагыныңыздар. Чолпон Молдалиев Талас Кызыл Адыр каттамында эл ташыган маршруттук таксинин айдоочусу. Түзүлгөн алгоритмдин негизинде күнүнө эртең менен каттамга чыгаардан мурда дене табын өлчөтүп, баары талаптагыдай болгон соң унаасын дезинфекциялап, салондун ичинин баарын бир сыйра тазалап чыгат. Мындай аракеттерди эл ташып келген сайын кайталап турарын айтат. Анткени талап ушундай. Көпчүлүк эле түшүнүп калды окшойт. Азыр маскаларын дайын эле түшөт. Теги машинеге түшөрдү кие башташат. Анан антисептик менен колдорун эметип чачып коет ушул. Талас автовокзалынан бир күндө облусубуздун райондоруна 30га жакын маршруттук таксилер кызмат көрсөтөт. Ар күнү аларга азыркы абалды эске алуу менен коомдук транспорттор үчүн коюлган талаптарды аткаруу тартиби эскертилүүдө. Күн сайын ар бир каттамдан кийин салондо дезинфекция жана желдетип туруу керек. Жүргүнчүлөр үчүн транспорттун салонунун кире беришинде санитайзерлер болушу шарт. Жүргүнчүлөрдүн отуруучу орундуктары 60-70% гана отурууга уруксат берилет. Айдоочу 1,5 метр физикалык аралыкты сактоосу керек. Алгоритмге дал келген болсо, рейске чыкканга уруксат берилет. Дене табы көтөрүлгөн айдоочу же жүргүнчү табылса, биздин автовокзалдын атайын кызматкери ал жүргүнчүнү жана айдоочуну өзүнчө изолятор кабинет бар, ошол жака киргизип 118ге чалып, атайын тийиштүү кызматкерлер чакырылат. Жүргүнчүлөр болсо биринчи кезекте бет каптарды тагынып жүрүү, жүргүнчүлөр ортосундагы аралыкты сактоо жана антисептиктер менен пайдаланууну унутпашы керек. Мындай талаптардын баары маршруттук каттамдын айдоочулары тарабынан түшүндүрүлүп жатат. Эл болгон соң буга ар кандай мамиле кылгандар бар. Эжеке, сиздикичи? Талас район шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жана автотранспорт башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жогоруда айтылган талаптар канчалык деңгээлде аткарылып жаткандыгын текшерүүгө алышты. Рейдтин жүрүшүндө каттамга чыккан маршруттук таксилер токтотулуп, бир гана айдоочунун гана эмес, жүргүнчүлөрдүн да санитардык нормаларды сактап жатабы же жокпу көзөмөлдөндү. Онда сизде 5-6 маска болуш керек. Дайымдуу жерге эле маскаңызды коюңуз. Иә. Дайымдуу жерге эле масканы. Бар, түшүнмөс кылбайсызбы? Иә. Кийбейсизби? Вы муну кийбейм эле, сол. Перчаткаңыз жок. Бар перчатка, мынакей. Иә. Бар, мынакей. Маршруттук таксилердин айдоочулары бардык санитардык нормаларды кынтыксыз аткарып жатышат. Ананда жүргүнчүлөр үчүн да талапты катуу коюшууда. Болбосо юридикалык жактарга 13 000 сом, ал эми айдоочуларга 1 000 сом айып салынат. Маселе жеке такси айдоочуларында болуп жатат. Анткени аларды минтип текшерип, санитардык нормаларды аткарбаса айып салуу мүмкүн эмес. Көрсөтмөлөр менен белгиленген жерлерде гана эл ташышат. Алар остановкаларда болобу, эл топтолгон жерден жүргүнчүлөр ташый берет.
Ошондуктан аларды көзөмөлдөгө биздин транспорттук аймактык башкармалыктын мүмкүнчүлүгү да жок, ага биздин укуктарыбыз да жок. Коомдук транспорт менен жүргөн жүргүнчүлөр айтылган талаптарды аткарышып, мунун баары алардын өзүнүн саламаттыгы үчүн жасалып жаткандыгын жакшы түшүнүшүүдө. Маска тагынгыла 100 сомдон штраф салат деп коркутуп баардыгы маска тактырып атыр. Енді бұл деген эме деген өз ден соолугубуз үчүн, өзүбүздүн жашообуз үчүн тартипти сактайлы, ишенгиле. Коомдук транспортта же коомдук жайларда же эл көп жүргөн жерлерде милдеттүү түрдө санитардык талаптарды аткаруу керек. Мунун баары жарандардын өзүнүн ден соолугу үчүн маанилүү экендигин, ар бир адам алдын алуу чараларын милдеттүү түрдө бекем тартип менен аткарганда гана бул оорунун жайылуусун токтото алаарын билиши керек. Рахат Бейшалиева, Кайнар Ормонов, Талант Мамбеткулов, Талаш шаары. Кайсы бир мезгилдерде ишмердиги өлкөнү дүңгүрөткөн алтын кени 2 жыл мурун токтотулган. Ал эми казарманын жашоочулары айылды кармап турган иш-чарадан кол жуушкан. Комбинат ишканага экинчи өмүр бере турган инвесторду таап, жарыяланган сынактын негиздөөчүлөрүнүн бири Кытай жараны болгон Мансон Групп жоопкерчилиги чектелген компаниясы жеңип алган. Иштин башталышын жашоочулар 2 жыл бою күчкөн, эми минтеп 4 айдан бери макмалга жан кирди. Техниканын күрүлдөгөн үнүн комбинаттын жумушчулары эле эмес, айылдын карапайым жашоочулары да сагынышкан. Комбинат бөлгөн акча Тогуз-Тороо районунун бюджетинин дээрлик 95%-ын түзөт жана алтын өндүрүүчүнүн иши мындагы адамдардын баары үчүн маанилүү. Жеңишбек Алымбеков комбинаттагы көзөмөл ченөө приборлору боюнча жалгыз адис. 2 жылдык айласыз тыныгуу ал үчүн түбөлүккө созулгандай эле болду. Анын жогорку тактыгы талап кылган жана абдан тыкыр аткарылчу иши менен алектенгенине дээрлик 20 жылдан ашкан. Комбинаттын иши кайра жанданганы Жеңишбекке жаңы үмүттү жаратты. Өзү 5 баланын атасы. Алардын 2 студенттер. 2018 жылы чоң үй бүлөсү үчүн жаңы там салууну чечкен. Бирок алтын кенинин жабылышы менен ал пландары да чийилген. Бүгүн бул үй бүлөдө баары жайында, келечекке да ишенимдүү карап калышты. Үй баштадым эле. Анан жумуш токтоп калды. Токтоп калганына байланыштуу бул тамды негизи мурдагы жылы крышалагам. Былтыр ошо жумуш жок, толук бите албай калдым. Анан быйыл буюрса бүтөбүз деген ой бар, иштеп атабыз. Макмал Голд компаниясында азыр ушул тапта. Маанайлары эми айыл жергесинде ушул жумуш менен камсыз болгон жакшы да. Жакшы эле эми айлык маянасы орто. Assalomu alaykum. Комбинаттын иши өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн өзгөчө көзөмөлү алдында. Бул жердеги жалгыз ишкананын иши бир да мүнөткө токтобошу керек. Жаралган маселелер туурасында да өкмөттүн өкүлү биринчилерден болуп кабардар болот. Эми азыркы күндө кырдаал ушундай болуп турат. Көрүп атасыздар, оору, коронавирустар бюджет аркага кетти. Бирок мен сиздерге айтайын, биз өткөнкү эми бизде көбүрөөк чаткал жактардагы тоо кен тармактарын жакшы ар бири менен алдын ала жолугушуп сүйлөшүп алдык эле. Алар жакшы неме кылып атышат, өздөрүнүн жумушун токтотпостон алар өзгөртүп учуратпай иштеп, биз өнөр жай тармагын 102% менен чыгардык. Учурда комбинатта 500-гө жакын адам эмгектенет. Бирок жакынкы келечекте өндүрүш кеңейтилип, жумушка тартылган жергиликтүү тургундардын саны кыйла көбөйөт. Комбинат жок жерден кулачын жайуусу үчүн ага модернизациялоо керек. Көрсө, бул жерде дээрлик 34 жылдан бери жабдыктарды алмаштыруу жүргөн эмес. Керектүү жабдыктарды инвестор Орусиядан жана Кытайдан буйрутма кылган. Бирок пандемияга байланыштуу заманбап жабдыктар азырынча чек арада кечигүүдө. Жергиликтүү калк үчүн маанилүү делген дагы бир маселе адамдардын жашоосу үчүн абдан керек болгон бир нече долбоорлорду камтыган социалдык пакеттин киргизилиши. Анын ишке ашуусун казармандыктар чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Комбинат келечекке үмүт берди. Пландарыбызды сентябрга чейин этти кайра иштетүүчү цехтин курулушун аяктоо бар болчу. Бирок пандемиянын кесепетинен биз кармалып калдык. Мындан сырткары бюрократиялык тоскоолдуктар бар. Бул долбоордун мамлекеттик түзүмдөрдө макулдашылуусу. Биз азыр алардын макулдук күтүп жатабыз. Курулуш үчүн жер тилкеси бөлүнгөн.
Өкмөттүн өкүлү бул маселенин чечилишине да көмөк көргөзө турганын айтып убада берди. Кезекте 3000 даана ары челек даярдоого тендер жарыялоо иши турат. Ал 300дөн ашык үй бүлөнү иш менен камсыз кылмакчы. Бал долбоору инвестор казармандыктар үчүн киргизип жаткан соцпакеттин пункттарынын бири болуп саналат. Компаниянын жетекчилеринин сөзүнө караганда, эң негизгиси калк менен тил табышуу. Бирок кырдаалды өз кызыкчылыгын көздөгөн жаман ойлуулар татаалдаштырууда. Алар комбинаттын бутуна турушуна тоскоолдуктарды жарата башташкан. Алыскы Жалал Абад облусунун Алабука айылынын тургуну Бекмырза Сулайманов турмуштан жолун тапканча көп кыйынчылыкты өткөргөн соң эми минтеп дыйканчылык кылууга киришкен. Дыйканчылык кылууну мындан 10 жыл мурда 40 сот жерди иштетүүдөн баштаган. Учурда аракети жемиштүү болуп баштаган каармандын ийгиликтеринен кесиптешибиз Абдымомун Калбаев кабар алып кайткан. Алабука эли иштерман эмгекчил элгилет. Ошого жараша жери да кенен берекелүү жер. Алабука айылынын тургуну Бекмырза Сулайманов турмуштан жолун тапканча көп кыйынчылыкты көрүп, ийгиликсиз жылдар өттү. Анан гана анын дыйканчылык кылууга киришкен. Дыйканчылык кылууну мындан 10 жыл мурда 40 сотук жерди иштетүүдөн баштаган. Аракети жемиштүү болуп, анан дыйканчылыкка биротула киришип кеткенин айтат. Ушул 4 гектар 5 гектар сабыз айдайм. Гектарынан бир 50-60 центнерден берет. Түшүмдүгөрөөк алып бир аз бааны ылдыйраак сатсаң элге да жеңил. Жакшы жанагы анан ушу 2 гектар 3 гектар капуста айдайм, помидор, бир аз болгарскийлер болот, бир 50 сөтүктөй. Арпалар, сүлү, ушундай ашкабак, дарбыз 1 гектарда дарбыз айдагам. Учурда Бекмырза Сулайманов даркан таланын ээсине айланып күнү-түнү талаада. Чарчап чалууну билбейт. 16 гектар айымтка дыйканчылык кылууда. Анын талаасында арпа, буудай, ашкабак, сабиз, болгар калемпири, помидор, дарбыз түшүмдөрү бар. Учурда 20дан ашык адамды иш менен камсыз кылып, алардын эмгек акыларын күн сайын төлөп берип, кызматташып келет. Үйүмүзгө кичине болсо ham yordam кылып, өзүбүз акча топуп, бала чаканы бакыябыз. Машы Дыйканды түйшүлөткөн маселелер арбын. Айыл чарбасына жеңилдетилген кредиттерди берүү боюнча президент бир канча жолу айтып келет. Бирок Бекмырза Сулайманов айыл банктар алган кредити 10%дан болуп жатканы анчалык канааттандыра бербейт. Берилген кредиттин мөөнөтүн да узартуу зарылдыгын айтат. Бир аз процентин ылдыйраак кылса 6%ке түшүрүп, анан мөөнөтүн бир аз алжыраакка созсо, азда 6 айда уже эгин 5 айда пышса, 6-чы айда уже төккөнгө туура келип атат. Ошого 1 жылга же 9 айга коюп берсе ошол жакшы болмок. Быйылкы жылда дыйкан өстүрүлгөн түшүмдү коромжусуз жыйнап алууга даярдык көрүп жаткан учуру. Буудай, арпа уруп жыюуга даяр болуп калды. Алабука райондук администрациясы да дыйкандын ишин ар тараптуу колдоо алып жардам берүүдө. Байгаздар Аймкулов, Абдымомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Алабука району. Бүгүн Гөл кылаасындагы Ак Суу районунун аймагындагы уулуу өсүмдүк жок кылынды. Бул өсүмдүк өзүнөн уулуу зат чыгарып, дан эгиндерге, картошкаларга зыян алып келип, жогорудагы дыйкандардын ишин артка тартып келет. Ошондой эле бул өсүмдүк адам баласына да, мал жандыктарга да терс таасирин берүүдө. Ал Ысык Көл облусу боюнча Ак Суу, Түп жана Жети Өгүз райондоруна көбүрөөк өсүп, жайылып кеткен. Бул аракеттерге кабарчыбыз Жазгүл Сатаева күбө болгон. Борщевик Сосновский деп аталган өсүмдүк негизинен суулардын жээгинде өсөт. Бир кызыгы бул өсүмдүктүн жанында чөп өспөйт. Бирок кылкандуу дан эгиндерине, картошка жана башка көптөгөн өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүнө терс таасирин берерин дыйкандар байкаган. Ото катары да зыяндуулугун берет. Анан бул уже мына гүлдөп атпайбы? Гүлдөгөндөн кийин урук байларда бул зыяндуу заттарды чыгарат. Зыяндуу заттар чыгарат. Эң биринчиде малга, эгер мал мунун жалбырагынан же болбосо дагы сабагынан чөпкө кошулуп кетсе, бул малдын жана ооруга алып келет. Илдеттерге баттыраак чалдыктырганга алып келет. Андыктан уулуу деп аталган бул өсүмдүктү Ак Суу районундагы өсүмдүктөрдүн карантини департаменти тарабынан түп тамырынан бери жок кылуу үчүн иш-чаралар уюштурулууда. Бүгүн да жергиликтүү тургундар Борщевик Сосновский өсүмдүгүнө уу чачып, ар кандай техникалардын жардамы менен казып, чаап, жок кылууга аракеттерди көрдү. Анан эң жаман нерсеси бул экономикага зор таасирин тийгизет да, терс таасирин. Себеби дегенде талаанын баары мына бүгүнкү күндө каптап, бүт сарняк басып, ойдогудай түшүмдө албай дыйкандар кыйналып атат. Мына өткөндө Челпек айылында Жети Өгүз менен Караколдун жолдун жээгиндеги ушундай ото баскан
чөптөр жоготуу боюнча суббота уюштурганбыз. Мына бүгүнкү күндө Ак Суу районундагы Тепелкенчик айыл өкмөтүндө уюштуруп жатабыз. О, зыянын көлөкө кылып атат. Кадимкидей эле катуу эле зыян экен бул. Көлөкө эле кылып эле зыян жактары көп экен. Мындан бир эч бир пайдасы жок экен, бир да пайдасы жок экен. Бул өсүмдүктүн уругун 30 жыл мурун Россиядан тоют катары алып келишип өстүрүшкөн. Бирок тоютка жарабай, уулуу өсүмдүк экендиги аныкталып, кайрадан жок кылуу үчүн аракеттер жүрүүдө. Өзү сөңгөгү жоон, башында ак гүлү бар, бийиктиги 2 метрге чейин өскөн өсүмдүк. Ал июль айынын башында гүл ачып, уулуу уругун ушулайда чачат. Бүгүнкү күндө бүт мурунку СССРдын территориясынын баарын тең Арктикага чейин тарап кеткен тоют өсүмдүгү болуп эсептелинген. Бирок кийинчерээк мунун зыяндуулугун өтө зыяндуу экенин билип жатабыз. Себеби бул өтө уулуу өсүмдүк. Борщевик Сосновский учурда Ысык көл облусу боюнча Ак Суу, Жетөгүз жана Түп райондорунда көбүрөөк өсүп жайылып кеткен. Анын адамдарга да зыяндуулугун адистер аныкташты. Ал өсүмдүк адамдын терисин күйгүзүп, теринин калыбына келтирүү убактысы да көпкө созулат экен. Ошондой эле бул өсүмдүктүн уусу адамдын көзүнө кирип кетсе дагы көрбөй калуу коркунучуна алып келет дешет адистер. Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Ысык көл маалымат кызматы үчүн Ак Суу районунан. Бүгүнкү чыгарылышыбызды мына ушундай материалдар топтомун түздү. Ал эми өлкө деме маалымат программасы сиздер менен жайкы тыныгуудан соң жолугушмакчыбыз. Кечиңиздер көңүлдүү уланып, амандыкта көрүшөлү.